Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар. Сиздер менен бүгүн эфирде мен Жаңылай Хамитбай кызы болмокчумун. Ошондой эле бүгүнкү эфирде илим алуунун зарылчылыгы тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле баарыбыз билгендей, бешиктен кабырга чейин илим алуу парз деп айтылган. Мына ошол илим алуунун пайдасы, илим алуу эмне үчүн илим алыш керек адам, илимди качан алыш керек, ушулар туурасында бүгүн бизде конокто Абдулхафиз уулу Норузбек агайыбыз. Бул Хазирети Осмон атындагы Ислам институтунун мугалими болуп эсептелет. Кош келипсиз биздин Алейкум студияга. ассалам, рахматуллахи баракат. Хош көрдүк. Агай, анда ушул күндө аябай актуалдуу темалардын бири илим алуу. Негизи адам кандай илим алыш керек, илим алуу өзү эмне, ушулар туурасында башында илим деген эмне деген боюнча айтып кетсеңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Allah talam Kur'an-ı Kerim'de aytkının ey Muhammed ilimdүүлөр менен илимсиздер тең барабар болобу деп Аллахтан Kur'an-ı Kerim'de öz айтып жатат. Kur'an-ı Kerim'de biz менен силер билгендей бул Аллах Тааламдын сөзү болуп саналат. Ал акыйкат, анын акыйкатында эч кандай шек жок болуп саналат. Ошонан Аллах Таалам өзүнүн каламында илимдүүлөр менен илимсиздер тең барабар болбойт деп өзү айтып жатат. Бул жерде илимдин артыкчылыгын биз ушул жерден билсек болот. Жанадан ошондой эле илимдин мартабасын жогорулугуну ошондой эле башка бир аяттан билсек болот. Ал аятта Аллах Таалам Адам алейхисаламды илимдин урматынан периштелерди ага сажда кылдыртты. Ошондо Адам алейхисалам периштелердин алдына Аллах Таалам бүт бар нерсенин ысымын үйрөтүп туруп, анан периштелерден сураганда периштелер ал ысымды айта алышкан жок, ал ысымдарды. Адам алейхисаламдан сураганда Адам алейхисалам ага ошол баарына жооп бергенден кийин Адам алейхисалам бул илим менен периштелердин ортосунда фазилеттүү болду. Ошондо Аллах Таалам وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا Аллах Таалам Кур'ан-ы Керимде айтып жатат, биз ошол кезде периштелерге буйрук бердик, сажда кылгыла Адам алейхисаламга деп. Ошондо периштелер Адам алейхисалам алда ийилип, баягы сый урмат саламын беришти. Бул илимдин урматынан болуп саналат. Илимдин артыкчылыгы ушул. Андан кийин башка бир хадисте Пайгамбар алейхисалам айтат: Ма юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин. Кимди Аллах Таалам жакшы көрө турган болсо, ал адамды Аллах Таалам илимде дин илиминин адиси, дин илимини алымы кылып коет дейт. Жакшы агай, азыр эмне үчүн бүгүнкү күндө илим алуу зарыл деп ойлойсуз? Илим алуу зарыл болгону, илим алган адам менен илим албаган адам тең барабар эмес деп азыр Кур'ан аятында айттык. Ошондо илимдүүлөр менен илимсиздер тең барабар эмес. Илимдүү бул нур дейт, илимсиздик бул караңгылык дейт. Ошондо илим нур, жарыктык болсо, анда ал адам баласы караңгы түндө баратканда жолун көрбөйт, таш титеп алышы мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Ошондо ал караңгы түн баягы билимсиз адамга окшотулат да. Ошондо илимдүү болсо, баягы нурга окшотулуп, адам баласы өзүнүн пайдасына эмне бар, өзүнүн зыянына эмне бар, ошонун баарын илим аркылуу билет. Илим болбогондо адам баласы мунун баарын билбейт эле. Илимдин себебинен адам баласы башка жаныбарлардан дагы айырмаланып турбайбы? Мисалы, жаныбарларда башка сыпаттарда адам баласы менен шериктеш. Мисалы, коркпостук. Жолбош деле коркпойт, арыстан деле коркпойт. Ошондой эле балдарына боорукерлик кылуу бул жаныбарларда деле бар. Бирок илим бул адам баласына гана тиешелүү. Илимдин пайдасы бул адам баласы ошо илим менен башка жаныбарлардан айырмаланып турат. Илимдин артыкчылыгы, илимди алуу зарылчылыгы ошо адамдын өзүнүн пайдасына кайсыл нерселер бар, ошо пайдаларга жетүү үчүн жана кайсыл нерселер зыян бар, ошол зыян нерселерден оолак алыс болуу үчүн илим алынат. Ошондой эле илим бул акырет, бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугу илим менен гана деп айтылган жери бар. Ошол себептен илим алуу ар бир адамга зарыл болуп саналат. Ошондо илим алганда адам баласы өзүнө кандай илим алат? Мисалы, учур чакта намаз окуу зарыл болсо, ошол намаздын илимини толук адам баласы алыш керек. Ошол илим адам баласына фарз болуп саналат.
Абдан жакшы агай. Ушул илим туурасында сөз кылып атабыз. Негизи адам эмне үчүн илим алыш керек да? Же болбосо адам качан илим алуу зарыл экендигин түшүнөт деп ойлойсуз агай? Мисалы баардык эле адам илимдин зарыл экендигин түшүнө бербеген адамдар деле бар да арабызда. Мына ошон үчүн адамдарга илим алуунун зарылдыгын кантип жеткирсек болот, же болбосо адамдар илим алуу зарыл экенин качан түшүнөт деп ойлойсуз? Аллах таалам адам баласыны башка жаныбарлардын арасынан акыл менен айырмалады, акыл берип өзгөчөлөнттү. Ошондо адам баласы акылды иштетиш керек. Бул Аллахтан болгон фазилет. Ар бир адам өзү ойлонуп көрсө, илимдин зарылчылыгын сөзсүз билет. Илимдин кандай мартабасы бар экенин, илимдүү менен илимсиздин айырмасы мындай эле билинип турат да. Ошондо илимдин зарылчылыгын анын эме ошол баягы элге кантип жеткиребиз дей турган болсок, анда биздин жаш муун, жаш балдар, алар жаңыдан өсүп келип жатат. Алар жаштыгынан илимдин зарылчылыгын билбейт. Алар өз акылы менен аны таба алышпайт да. Ошол үчүн ата энелер балдарыны караштырып туруп, кандай окуу жай ылайык келет. Бирөөгө мисалы медресеге окуу ылайык болсо, аны медресеге жибериш керек. Экинчисини дарыгерликке ылайыктуу болсо, аны дарыгерликке жиберет. Ошентип кайсыл тарабы пайдалуу болсо, ошол тарапка ата энеси баласын үгүттөө зарыл. Ошондо ата эне балага илимдин зарылчылыгын билдирип, ошону окутушу зарыл болот. Андан кийин баласы медресеге же башка бир окуу жайга киргенден кийин, андан ары мугалим, ошол жердеги устаздары илимдин зарылчылыгын күндөн күнгө айтып үйрөтүш керек. Өзүнүн негизинде. Ошондо Куран аяттарынын негизинде, Пайгамбар алейхиссалам хадистеринин негизинде, ошондой эле сахаба радиаллаху анхумдар, табииндер, таба табииндердин жолунун негизинде ошо илимдин зарылчылыгын түшүндүрүү керек. Анда ар бир балага бул ата энеси жооптуу, илимдүү болуп чыгышына. Ошондой болуп калабы? Сөзсүз түрдө ата эне жоопкерчиликтүү. Кыямат күнү дагы баласынын ошо эмне себептен талим албады? Мисалы кичинесинен Пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бар. Кичине жашынан балдарыңарды намаз окууга буйругула, намазыңарды үйрөткүлө, намаз окууга буйругула. Эгерде 10 жаштан окубай турган болсо, анда бир аз адеп берип койсоңор болот деген да жери бар. Анан агай жогоруда айтып кеттиңиз, мисалы илимдүү адам менен же болбосо илимсиздин мындай жөн эле айырмалап койсок болот деп айттыңыз да. Анан кандай сыпаттар менен айырмалай алабыз ошол илимдүү адам менен илимсиз адамды? Балким мисалы кээ бир адамдарга илим жукпайт деген да сөз бар го. Ошо кандай адамдарга илим жукпашы мүмкүн, же болбосо илим алган адам кандай болуш керек да? Илимдүү адам. Или кандай кылып айырмалай алабыз ошол илимдүү адам менен илимсиз адамды? Илимдүү менен илим алгандан соң илимге амал кылган менен илимге амал кылбаган адамдар дагы бар. Ошондо илим алганда кандай? Илим деген бул тек гана ошо мисалы намаз окуу, орозо кармоо ага деле байланбайт. Адам баласы өзүнүн денесиге тиешелүү нерсени илиминде алыш керек. Мисалы ички дүйнөсү. Ички дүйнөдө мисалы сараңдыгы бар, коркоктугу бар, жалкоолугу бар, ичи тардыгы бар, кек сактыгы бар. Ушул нерседен адам баласы илим аркылуу ушулардын жамандыгын танып, анан башкалар менен кек сактабастан, көп ачуулуу келбестен, тез кечиримдүү болуп, ушинтип адам баласы илим алган адам ушул сыпаттарды өзүгө пайда кылыш керек. Андан кийин экинчи жакшы тараптары, мисалы бирөөлөргө боорукерлик кылуу, насаат айтуу, жакшы мамиледе болуу, жумшактык кылуу, илим алган адам сөзсүз ушул сыфаттарда болуусу зарыл. Андан кийин илим алгандан кийин кайра эле ошол адамда ушул жанакы жакшы сыфаттарды өзгө пайда кылбастан, жаман сыфаттардан алыс болбосо, илим алган адам, ал адамды биз жөнөкөй баягы илим албай жахил болуп жүргөндөн эч айырмасы жок болуп калат. Тескерисинче жахилден дагы илимдүү жаман болуп калат, илимине амал кылбагандын себебинен. Анан агай бизде мисалы илимдүү адамдын дагы сыноосу бар деп айтылат да. Негизичи илимдүү адамдын сыноосу бул текебердик депчи, мен баарын билем деген даражага жетип калышы мүмкүн да. Ошол илимдүү адам текеберчиликтен кантип качса болот, же болбосо ошол даражага өзү кирип кеткенин билеби же билбейби да. Мисалы мен баарын билем, мындай болуш керек деп деген адамдар да бар да. Мисалы илимдүү адамдын сыноосу бул ошол баарын билем деген даражасыга негизи айтылып жүрөт. Ошол боюнча сиз кандай ойдосуз? Талим деген арабча китеп бар. Ошол китепте илим алуунун адептери, шарттары ошонун кеңири айтылган. Ошол китепти ачып карай турган болсок, анда ыр түрүндө аны биздин медресебиздин устазыбыз Калилдин Исаков кыргызчага которуп жазган. Ошондо кыргызча ырлары бар.
ошондо кыргызча котормосунда жаңы толук китеби бар. Ошону таап окусак болот, мүмкүнчүлүк бар. Ошол жерде текебердик дагы андан башка бүт сыфаттар айтылган. Ошондо ыр түрүндө ырды жазып кеткен. Кичи пейил такыбалык касиет, бийик мартабага жеткирет. Таң калтырат билим сиздин абалы, бактылуубу, бактысызбы ким билет, кандай болот, кандай өлөт ошол кезде ажаны, төмөндөйбү же кетеби бийиктеп, текебердик Робби бизге бир гана таандык, андан сактануубуз эң керек. Ушул ырда текебердик деген бул бийиктик деген сөз, өзүн бой көтөрүү деген. Ошондо бой көтөрүү текебердик деген сыфат бул негизи хадистердин негизинде, Куран аятынын негизинде Аллах Таалага таандык сыфаттар деп айтылат. Адам баласы бул текебердик мен билем деген бул жаман сыфаттардан болот. Жогоруда айтып өткөнүбүздөй, адам баласы илим алгандан кийин ушундай жаман сыфаттардан алыс болуу илиминде алып туруп, анан өзүнү өзү ички дүйнөсүнү тарбиялашы зарыл. Абу Ханифа рахмахуллах да, Абу Ханифа биздин мазхабыбыздын башчысы болсо дагы, бирок ал бир канча маселеде мен аны билбеймин, ла адри деп жооп берген экен. Абу Ханифага тең келген алым жок. Ал анын негизинде Пайгамбар алейхиссалам хадисте бар. Пайгамбар осуят кылып кеткен, менин үммөтүмдө ушундай киши пайда болот деп. Ушунчалык илим, терең илими болгон киши ал өзүн кичпейли алып туруп, ла адри деп жооп берген экен бир канча маселеде. Мен бул маселенин жообун билбейм деп. Ушу бул кичпейилдиктин немеси болуп саналат. Ошондо биздин заманда илим алгандар Кудайга шүгүр азыркы учурда көп. Биздин Кыргызстаныбызда ислам дини өнүгүп, башка маалыматтар да өнүгүп жатат. Анан ушул тараптан ар бирибизге зарыл болот. Ар бирибизге зарыл ушул сыфаттарды кошо өзүбүздүн ички дүйнөбүздө тарбиялап, ошо текебердиктен алыш болуш керек. Агай, демек биз илимдүү адамды анын жүрүм турумунан, адамга кылган мамилесинен, жаныбарларга кылган мамилесинен, жаратылышка, адамдын адамга кылган мамилесинен илимдүү адамды билсек болот экен да анда, Сөзсүз түрдө адам баласы илим алган адам, илим бул Аллахтан болгон бир нур болуп саналат. Илимдүү адам анын жүрөгүнө нур болот. Ал жүрөгү менен көрдү дейт. Жүрөк негизи көрүү бул көздүн сыфаты болсо, а илимдүү адам бул жүрөгүнө нур пайда болду дегенден жакшылык менен жамандыкты айырмалап билди. Ошондо бул дүйнөдө кандай амал кылыш керек? Аллахка кандай толук таат ибадат кылыш керек? Ошону тааныды. Адамдар менен да кандай мамиле кылыш керек? Жада калса, жаныбарлар менен да кандай мамиле кылыш керек? Алымдарыбыздын, улуу алымдарыбыздын айткан сөздөрү да бар. Жаныбарларга дагы сый урмат көрсөтүш керек. Аларга катуу тийбеш керек. Мисалы, аларга жада калса, наалат, каргыштарды айтпасын деген жери бар да. Ошондо бул илимдилерге тиешелүү нерсе да. Анан агай, бизде мындай сөз бар го, мындай толук илим алган адам же болбосо толук илимдүү адам өзүн толук түрдө Аллах Таалага тобокел кылат деген дагы сөздөр айтылып жүрөт да. Ушул мааниси кандай болуп калат ошондо? Тобокелдин шарты адам баласы бир ишти максат кылып, ошол ишти максат кылып киришип, бисмилла деп туруп, анан калганын Аллахка тобокел кылып, ошол жумушту башташ керек. Аллах Таалам Пайгамбар алейхиссаламга ошентип айтканда, бир жумушту сен максат кыла турган болсоң, сен Аллахка тобокел кылып, ошол жумушту башта дейт. Тобокел дегендин мааниси бул ошол жумушту Аллахка тапшыруу. Аллах Таалам ушул жумушту оңунан чыгарып берсин деп. Себеби адам баласы алсыз болуп саналат. Адам баласы эч бир жумушту бүтүрө албайт. Адам баласынын алсыздыгы жансыз бир тамчы суудан жаралган. Эч нерсе эмес эле, бир тамчы суу, жансыз суу эле. Ошонун Аллах Таалам атанын белинен эненин жатына өткөрүп, ошентип мөөнөт сайын эненин жатында калыптанып, ошентип баягы денеси мүчөсү пайда болуп, анан кийин ага жанын киргизип, Аллах Таалам адам баласына ошентип эме берди. Бул алсыз нерседен пайда болгон адам баласы. Адам баласы эч бир амалды өзү кыла албайт. Тек гана Аллахтан болгон тавфик менен аткарылат. Тавфик деген мааниси Аллах Тааламдын адам баласына кандайдыр бир амал кылганда ошол амалга мүмкүнчүлүктү берүү. Бул Аллахтын берген кудурети болуп саналат. Ошондо Аллахты кудурет зат деп билебиз. Кудурет зат дегенде бул эмнени билдирет десе, Аллах Таалам бүт бардык нерсенин күч кубаты, бүт бардыктын болгон нерсе, шамалдын жүргөнү, жамгырдын жааганы, андан башка күндүн чыкканы, айдын чыкканы, жердин айлануусу, бүт бардыгы Аллах Тааланын күч кудурети менен болуп турат. Бунун баарын Аллахтын кудурети байланыштуу. Адам баласынын кыймыл аракетинде бүт нерсе Аллах Тааланын кудурети байланган. Адам баласы өзү эч бир кыймыл аракет кыла албайт. Адам баласынын тек гана ыктыяры бар болду.
Ошондо адам баласы мисалы жакшы ыймандуулукту ыйман жолуну ыктыяр кылса, Аллах мага ыйман жолуну жаратып берет. Ошол адам бул дүйнөдө намаз окуйт, анан ошентип кыямат күнү барып бейишке кирет. Эгерде адам баласы жамандыкты ыктыяр кылса, күнөөнү ыктыяр кылса, бузукулукту, намаз окубайт, орозо кармабайт, зекет бербейт, ажылык кылбайт, ушул жолду арак ичет, бузукулук кылат, ата энеси менен мамиле кылбайт, ушундай бузукулукту ыктыяр кылса, Аллах ошонун баарын ага жаратып берет. Адам баласы өзү ошону кылуудан алсыз, анын баарын Аллах Таалам жаратып берет. Ошонун ыктыярын себебинен. Анан баякы адам ошону кылып, акыр чейи барып туруп тозокко кирип кетет. Ошондо бул жерде суроо туулуп калышы мүмкүн. Анда адам баласы өз күч кубаты менен кыла албаса, анда эмне себептен бейишке кирет, анда эмне себептен азапталат десе, буга жооп ошонун ыктыяр кылганын себебинен дейбиз. Ал жакшылыкты ыктыяр кылган Аллах Таалам жаратып берди, ал бейишке кирди. Жамандыкты ыктыяр кылган Аллах Таалам жамандыкты жаратып берди. Ошо ыктыярын себебинен ал тозокко түшүп азапталып калат кыямат күнү. Демек адамдын бул менин тагдырыма жазылган, бул менин бешенеме жазылган деген шылтоолору өтпөйт. Демек адам өз ыктыяры менен туура жолду же болбосо туура эмес жолду өз ыктыяры менен тандайт, өзүнүн тагдырын. Эми Ошентип айтсак тагдыр болобу? маселеси негизи оор маселе. Сахаба радиаллаху анхумдар бир күн пайгамбарыбыз мечитке киргенде сахабалар тагдыр боюнча талашып отурган болот. Анан ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам ачууланат. Жанакы эмелерге катуу ачууланып туруп, силер эмнеге тагдыр боюнча талашасыңар? Тагдыр боюнча талашпагыла деп катуу урушкан. Ошондо катуу айтканда сөзүнчө сахабаларга ачууланып, кийин ошонун тагдыр маселесинин негизи биздин акыйда китептерибизде улуу имамдарыбыз жазып кеткен. Неменин тагдырдын кандай деңгээлде биз билишибиз керек, ошол көлөм айтылган, ошол көлөмдө биз ыйман келтиребиз. Биз кыямат күндү көргөн эмеспиз, акыр заманды Аллах Тааланы көргөн эмеспиз, пайгамбар алейхиссаламды көргөн эмеспиз. Бирок биз ошого ишенип турабыз. Ушул биздин ыйман болуп саналат. Пайгамбарыбызга ишенсек, демек анда пайгамбарыбыз тагдырды канчалык тааныткан болсо, алымдар ошолордун баарын бизге чечмелеп берди. Ошонун негизинде тагдырды ошол деңгээлде билебиз, анан ашуун көп киришип кетпейбиз. Эгерде катуу киришип кете турган болсок тагдырга, анда бул динсиздикке алып барат. Туура эмес болуп калат. Адашууга алып барат. Ооба. Тагдырды биздин билгенибиз Аллах Таалам туура ар бир адамдын пешенесине тагдырды жазды дейбиз. Бирок тагдыр дагы экиге бөлүнгөн тагдыр бар. Бир тагдыр бул адам ушинтип тозокко кирет деген жери бар боло турган болсо, анан ошондо дагы жазылышы мүмкүн экен. Бирок эгерде мындай амалды кылса, ал амалдын себебинен бейишке кирип кетиши да мүмкүн дейт. Мүмкүн делинген жерлери бар да. Ошондо ал адам жанакы тагдыр боюнча жүрө берет, бирок баягы кандайдыр бир амал аркылуу эме кылса, ал бейишке кийин барып кирип кетиши дагы мүмкүн, ыктымал. Андан дагы тагдырды ла яруддул када илля дуа деген да жерлери бар хадистерде. Ошондо тагдырыбызда пешенебизде жазылган экен деп эле жүрө берген дагы туура эмес. Ошондо адам баласы өзү кыймыл аракет кылыш керек. Куллун муяссарун лима хулика деген дагы сөз бар. Бул дегени ар бир адам кайсыл тарапка жаралган болсо, ошол тарапка жеңилдетилет дейт. Кайсыл адам бейишке жаралган болсо, бейиш тарап жеңилдетилет, кайсыл адам тозокко жаралган болсо, тозок тарап ага жеңилдетилет. Ушунун негизинен ошондо биз амал кыла беришибиз керек. Мисалы, тагдырымда жазылган болсо мен тозокко түшөт экенмин да деп туруп амал кыла берген туура эмес. Ошондо сен бул дүйнөдө амалыңды кыла бергин. Ошондо жакшы амал бул бейиштин амалыбы? Сен ошол амал Аллах Таалам сени бейишке киргизет. Жаман амал тозокко алып барабы? Ал тозокко сөз барат да. Бирок мен тозокко түшөп турган болсом, анда тозокко сөз түшөт экенмин да, амал кылбай эле коеюн деп андай койгон туура эмес болуп калат да. Жакшы устаз, анда ар бир адамдын өзүнүн ыктыярына жараша болот экен да, андай тандоосуна жараша. Анан ушул илим жөнүндө сөз кылып атабыз, устаз. Ушул илимдин кандай түрлөрү бар? Адам кандай илим алыш керек? Белгилүү бир илимдерди алыш керекпи, же болбосо бир эле илим менен кетсе болобу? Илимдин кандай түрлөрү бар? Илимдин түрлөрү дегенде китептерде салаф солих деп туруп мурунку аалымдарды айтабыз. Сахаба радиаллаху анхумдар, андан кийинки аалымдар. Ошондо алар илимге келүүдөн мурун кесибин үйрөнүшчү экен. Кесибин үйрөнүп, акча табыш жолун үйрөнүп туруп, кийин илим алышчу экен. Не себептен десе, илим алууда эч кимге муктаж болбош үчүн, илимди алыш үчүн. Ошондо эң өбөл кесиптенет. Кесиптин жолун үйрөнөт, анан илимге киришет. Ошондо илимдин түрлөрү дегенде, мисал кесиптениш керек болсо, ал кесиптин жолун үйрөнүш керек да. Мисал ошол шариатка кандайча дал келет, мен туура кесиптенип жатамбы же туура эмес кесиптенип жатамбы, аны да билиш керек адам баласы. Анын баарын үйлөнгөндөн кийин илимге киришет. Илимге киришкенден кийин эми шариат боюнча илимди бөлгөнү адам баласы
Afsolul ilmi ilmul hal ve afsolul ameli hifsul hal деген söz var. Al degeni en abzel ilim uçurdun ilimi, en abzel amal bul uçurdu saktoo деп саналат. Ошондо учурдун илими бизде учур чакта ар бир адам өзү ойлонуп туруш керек. Эмне мага зарыл? Мисалы үйлөнгөн болсо, үй бүлөлүү болсо, ал кесиптенип үй бүлөсүн багыш керек. Шарият боюнча ал милдеттүү, балдарын окутуш керек, келинчегин нафакалаш керек, кийим кечесин сатып бериш керек. Балдарын мектепке окутат, андан кийин институт, университеттерге, медреселерге окутат. Анын бүт баарын акча керек. Ошол кесип тарабын үйрөнүш, кесип тарабын да адам баласы билиш керек. Кесип тарабын билгенден кийин анан мисал учур чакта ошол эле учурда кесиптенип туруп, ал намаз окуш керек. 5 убак намазы бар, ошондой эле орозосу бар, ошондой эле ажылыгы бар. Ошонун бүт баарын мисалы ажылык качан милдет болот десе, ошо ажылыкка барып келгенче үйдө бүт акчасы жетишелүү болсо, ошол шарт менен анан ажылыкка барат. Ошондо ажылыкка бара турган кезде ал ажылыктын илимини ал адам үчүн алуу зарыл болуп калат. Ошондо учур чакта кайсыл илим зарыл болсо, ошол илимди алуу милдеттүү болот ар бир адамга. Анан кээ бир учурда кезишкен маселелер бар. Ал маселелер мисалы бир адам бул дүйнөдөн кайтыш боло турган болсо, ага жаназа намазын окуш керек. Бул сейрек кезишкен маселе. Анда анын илимини ар бир адам алууга да милдеттүү эмес десек деле болот. Анын мисалы бир айылда турганда, ошол айылда имам элдердин бирөөгө үйрөтүп коюш керек. Сен ушунун илимини алгын деп. Эгерде ошончо элдин арасынан бирөө ошол илимди алып койсо, калганынан сакт боло берет да. Эгерде баардыгы алышпай койсо, баардыгы күнөөкөр болуп калат. Анан ушул илим алуу негизинен эле бешиктен кабырга чейин парыз деп атпайбызбы? Эми адам аң сезимдүү түрдө качан илим алып башташ керек? Аң сезими дегенден негизи адам баласы жаш мезгилинен эле ата энеси 7 жашка чейин апасынын колунда тарбияланыш керек дейт. Мусулманчылык боюнча 7 жаштан кийин чоңойгондо анын атасынын тарбиясына өтөт. Ошондо кичинесинен эле энесинин колунда тарбиялана турган болсо, анда ошол аң сезими качан келип тили чыккандан баштап Аллах деп үйрөтсө болот. Мисалы апа деп үйрөтөт, ата деп үйрөтөт. Ошондой эле Аллах бисмилла деп пайгамбардын атына аттатып, ушинтип кичинесинен аң сезим пайда болгон учурунан акылы келгенден баштап сүрөлөрдү окутуп үйрөтүп койсо, ушунун баардыгы жакшы болуп саналат да. Себеби илимди жакшылыктан алган, жаш мезгилинен алган артыкча болуп саналат. Masalul lazi yata'allamu ala sigari kalvashmi alal ma деген сөз бар. Кичине мезгилинен илим алгандын мисалы ал ташты оюп жазган менен барабар дейт. Ташты оюп жазсаң, ал эч качан өчүрүлбөйт да. Ал илим түбөлүк калат. Ошондо жаштыгынан алган илим жакшы. Wa masalul lazi yata'allamu ala al-kibari kana kallazi yaktubu ala al-ma. Жашың өткөндөн кийин, картайгандан кийин илим ала турган болсоң, ал сен судун үстүгө, судун бетине жазган менен барабар дейт. Судун бетине жазганын эч кандай пайдасы жок да. Азыр эле кайталасаң, артынан эле унутуп каласың да. Себеби жаштыкта картаң жаш өткөндөн кийин адам баласынын баягы эмелери алсырап баштайт да. Денесинен күчү кетип, көзү көрө албай калат, кулагы да эле укпай калат, ошентип алсырап баштайт да. Ошол сыяктуу зейин да начарлап баштайт. Анан жаттаган деле анча болбой калат. Ошол үчүн жашлыктан алган илими артык болуп саналат. Негизи эле ушул илим алуу биздин жашообузда өтө маанилүү экендигин жогоруда көп мисалдар менен айтып кеттиңиз да. Ушул илим алуунун биздин жашоодогу пайдасы же болбосо мааниси кандай? Зарылчылыгы. Илимдин пайдасы, зарылчылыгы. Илим деген бул адам баласы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mülk surasının 2. ayatında Allah Taalam ölüm ben tirүүлүктү жаратты дейт. Ölüm мисалы тирүүлүк деген бул жашоого келебиз, тирүү Аллах Таалам жаратып берет. Андан кийин бул дүйнөдө жашообуз бүткөндөн кийин өлүп кетебиз. Ошондо ölүмдү Аллах Таалам жаратып берет бизге. Анын ушунун баарын Аллах Таалам эмне себептен жаратты десе, лиябluwakum ayyukum ahsanu amala. Аллах Таалам силерди сынап билүү үчүн кайсыңардын амалыңар артык экен дейт. Кайсыңардын амалыңар артыксын билүү үчүн Аллах Таалам жаратты дейт. Ошондо артыкчылык эмне менен болушу мүмкүн? Артыкчылык бул Аллах Таалага кылган ибадаты менен. Ошол ибадатты эми кандай аткарат десе, ибадаты канчалык калыстуулук менен аткарылса, жүрөгүнөн калыс Алла үчүн аткарылса, ошондо ал ибадаты Аллах Таалам алдыда маанилүү болуп саналат.
ошондо калыстуулук менен гана ибадаты кабыл боло турган болсо, ошол калыстуулукту билүү үчүн да илим зарыл да. Илим аркылуу ошо калыстык эмне экенин билет адам баласы. Илимдин маанилүүлүгүн ушинтип билсек болот. Илим кылганыңда сен, илимди үйрөнгөнүңдө сен ошол кылган амалың калыс Алла үчүн болсо ал амал кабыл кылынат. А эгерде калыстык үчүн кылынбаса, ал амал кабыл кылынбайт. Сахабалардын бирөө Пайгамбар алейхисаламдан күндөрдүн биринде сурайт: "Я Алланын элчиси, мен дейт амал кыламын дейт. Жашуун амал кылгым келет дейт. Жашуун амал кылам дейт. Бирок ошол амалды бирөө жарым көрүп калса дейт, мен кубанам дейт да. Жүрөгүмдө кубанам, ошол мен көргөнүн кубанам дейт. Кубанам дегенде Пайгамбар алейхисалам айткан: Аллах таалам шерик келтирилген амалды кабыл кылбайт дейт. Шерик келтирилген амалды кабыл кылбайт. Ал кандайча шерик келтирилди десе, бул рия кылды. Баягы амалды калыс Алла үчүн эмес, балким баягы адамга көрсөтүш үчүн кылып калган болот да. Ошондо бул жерде Аллах таалам бул амалды ширк деп атады. Ширк деп атай турган болсо, шириктин негизги мааниси бул Аллахка шерик кошуу болуп саналат. Аллахтан башкага таат ибадат кылуу ушул ширк болуп аталат. Анан биздин аалымдарыбыздын чечмелөөсү негизде Хазрат Ибн Аббастын немесе тафсир китеби бар. Ошол тафсир китебиде ушул ширкти түшүндүрүп кеткен. Ширкти түшүндүрүп кеткенинде ширкти экиге бөлүнөт. Ошол тафсирлердин негизде биздин аалымдар ширкти экиге бөлүп кетишкен. Ширкти экиге бөлгөндүгү чоң ширк бар, анан кичине ширк бар. Чоң ширк деген бул динсиздик болуп саналат. Аллахка шерик кошуп, башка ибадат кылып кетүү. Ошол чоң ширк. А кичине ширк эмне десе, кичине ширк деген бул рия болуп саналат. Ошондо ширк кылбагыла деп бир канча аяттарда келгенде, ошонун маанисини рия кылбагыла, кылган амалыңарда рия кылбагыла деп айтылган. Ошондо бул деле мисалы рия аркылуу амал кабыл кылынбай турган болсо, демек ошонун кандай учурда рия болот, кайсы учурда калыс Алла үчүн болот, ушунун баардыгын билүү зарыл болуп саналат. Жакшы устаз. Анан негизи эле бардык илимдерди мен ошол ислам дининен же болбосо ошол динден алынган деп билем да. Бардык эле мисалы философия, психология деген башка илимдер да бар го. Ошолордун бардыгы мен динден алынган деп түшүнөм да. Негизи эле ошол дин жагында же болбосо ошол философия, психология илимдери бул динде же болбосо Куранда кандай каралган, айтылганбы? Философия негизи бул философия гректердин илими болуп саналат. Философия бул философия гректердин илими болуп саналат. Андан соң ошо философиянын бир канча биздин шариатка колдоно турган ылайыктуу жактары бар экен, ылайыктуу тараптары бар экен. Анан ошол аркылуу биздин аалымдарыбыз ошол философия менен шариатты салыштырып туруп, андан кийин ошо философияны эме кылышкан. Шариатыбызга колдонушкан. Философияны колдонгондо дагы ал философияда мисалы философияны азыр дүйнөлүк илим болуп саналат. Ага мисалы берки эмелер исламга тиешеси жок ученыйлардын карманган жолу философияда турабы. Азыркы университет, институт, Светский институт университеттерде ошол философия аркылуу сабак берилет да. Анан ал жогорку илим болуп саналат да. Анан ошол илимдин артыкчылык жакшы тарабы бар болгондугунан биздин аалымдар аны шариатка кошуп, мантык илимини жазып чыгышкан. Мантык китептери биздин күндө бар. Ошол мантык эрежесинин негизинен анан башка чоң китептер жазылган. Мисалы фыхтын негизинде Шархул Уқая деген китеп бар. Ошонун шархта хавашилерин окуй турган болсок, андан башка мисалы чоң китептерди окуй турган болсок, ошол философиянын баягы эмелери боюнча ушунда жазып, колдонуп кетишкен. Бул суроону бергендин себеби агай, мисалы көп эле дүйнө жүзүнө мындай белгилүү болгон жазуучулар же болбосо мындай биз билген, биз баса белгилеп айтып келген улуу окумуштуулар деле ушул философия багытында жүрүп мындай түбүн таппайчы, ушинтип өзүнүн өмүрүн кыйгандар бар да, мен билген авторлордончу. Ошого бул суроону берип атпаймынбы? Динде бул философия илими кандай каралат депчи. Ошондуктан баса белгилеп айтып кеттим. Анда бул динде бар нерсе мантык деп айттыңыз, Мантык илиминде философиянын негиздери колдонулган, бирок баардыгы колдонулган эмес. Анын биздин шариатыбызга туура келбеген жерлери да бар. Мантык эрежесин колдонгондо анын өзүнүн деңгели бар. Ошол деңгээлде гана колдонобуз. Андан артыкча киришип кетүүнү дагы биздин аалымдар макрух деп санашкан. Жек көрүлгөн. Көп эле алек болбош керек да. Ал биздин мисалы диндеги зарыл нерселерге мисалы толук киришип кетүү, ал жака диндеги зарыл нерселерге толук тиешеси жок да. Мисалы бизде динде эң зарыл нерсе ал эмне десе, биринчисинен Аллахты таанып билишибиз керек. Аллахты таанып,
Андан кийин фыкh маселелери болуп саналат, усул маселелери болсо, хадис маселелери, хадис илимдери, Аллахка итаат кылуу. Ушул диндеги зарыл нерселер Аллах затыны танып, Аллахка ибадат кылуу болуп саналат. Анан ушуга жараша философиядан мисалы бир үзүндүсү алынып колдонулган, ошол негизде колдонобуз, андан ашчасыны колдонууну алымдар жек көрүшкөн. Анан агай, азыр бизде мисалы илимдин түрү деле көп, илим жеткирүүнүн жолдору деле көбөйдү да, мисалы медреселер, бардыгы эле жашоону үйрөткөн, илимдердин бардыгы эле бул илим деп атпайбызбы? Анан мисалы медреселер, мектептер, же болбосо жогорку окуу жайларда ушулардын баары мисалы илим бир эле, мисалы биз мугалимдикти үйрөнсөк, бир кесипти үйрөнөбүз да. Ошондо биз ошол бир эле багытта кеткенибиз туурабы, же болбосо биз көп тармактуу алып кеткенибиз туурабы? Көп тармактуу дегенде ошондо кандай бир эле медресеге тиешелүү болуп башка иштерди окуш? Мисалы биздин коомдо мындай түшүнүк бар да, медреседе окусаң, мындай только эле динди билет, анан башканы билбейт деген түшүнүктөр дагы бар да, элдин арасында болуп жүрөт. Анан мисалы светтик деп коелу, ошол илимдерди алып жүргөндөрдүн мындай динден кабары жок деген түшүнүктөр бар да. Ошондо кандай каралат? Негизи адам эки жактан тең илим алыш керекпи? Эки жактан илим. Мындай суроо берейин агай. Негизи эле ошол илимди биз светтик, анан диний илим деп бөлгөнүбүз туурабы? Светтик, диний илим деп бөлгөнү бул кандайча, мисалы дин дегенден максат ал бир четке чектеп койгонубуз туура эмес. Динге гана тиешелүү депчи, ал маселе туура эмес. Тескерисинче светтик болуп бир четке бөлүнүп калдык да. Ошондой болуп атат да. Илимди бөлүп койдук, кайрадан. Ооба, биз бөлүп койдук. Андай эмес. Дин менен жашаган адам ал баардык маалыматты билет да. Дин деген бул эмне десе, дин деген адам баласынын мисалы өзүнүн пайдасына эмне экен, өзүнүн зыянына эмне экен, ошонун баардыгын танып билүү, бул ушу динде айтылат да. Дин илиминдечи. Ошондо адам баласыга жашоодогу маанилүү нерсе ал эмне? Өзүнүн пайдасына, өзүнүн зыянына не тиешелүү болсо, ошонун баарын үйрөнүп билип жатпайбы? Ошондо дин аркылуу биз кыскасы муктажсыз болуп атабыз да баардык нерседенчи. Ошондо дин дегенде мисалы анда демек жанакы сөздү айткандар, булар динге эле байланып калды деген адамдар, ошол кимге карап ошол сөздү айта турган болсо, анда ошол адамдар мисалы динди карманганда бир аз билбейм, кандай десем, динге толук маалыматын, илимин албаган себебинен бир аз ошондо байланып калып, ошолор аркылуу ушул сөз айтылса керек. Толук илим алган адамдын мисалы ал шариатка эле эшиктелип калды деген жери туура эмес да. Себеби толук дин илимини алып түшүнүп билген адам ал баардык тармактуу маалыматы бар болот да. Себеби адам баласы өзүнүн нафсине кайсыл пайда, өзүнүн нафсине кайсыл зыян, бүт баарын билип жатпайбы? Ошо өзүнүн нафсине өзүнүн зыянын эмнени билди, келечекте мисалы башкалар менен мамиле кылууда кандай мамиле кылыш керек, кандай зыян жеткирбеш керек, кандай пайданы тийгизиш керек, мындай орусча айтмакчы всеобщее благо болуп атат да. Ошо дин аркылуу үйлөнгөндөчү. Ушунун баардыгы ишке ашып жатпайбы? Ошо дин аркылуу болуп атат. Ошондо мунун баардыгы мисал динге эле эшиктелип калды деген туура эмес болуп калат да ошондочу. Демек биз илимди бөлбөшүбүз керек да, бул илим дебей, баары эле ошол жашоонун илими болуп эсептелинет, Ошондо дин илими дегенде адам баласы туура түшүнүш керек. Дин илими дегенде ошо өзүнүн пайдасына эмне, өзүнүн зыянына эмне, ошонун баардыгы кирип кетет анын ичине. Анан агай бизде ушул көп булактар бар да, мисалы илим алуудачы, мисалы соц тармактардан баракчалар көбөйдү, сайттардан көбөйдү, ар кандай булактардан көбөйдү да илим алууда. Анан кээ бир адамдар тигини угуп, муну угуп, анан бирөөсүнүн айткан сөзү анан бирөөсүнө каршы дагы келип калып атат да. Анан ошондо илим алганда адам деген бир устат карманыш керекпи, же болбосо кээ бир адамдар бар, мен ушул китептерди окуп деле илим алып алам, мен өз алдынча эле илим алсам болот деген адамдар да бар да. Ошондо сиз кандай айтасыз, ушул илим алууда сөзсүз устаз карманыш керекпи, же болбосо өз алдынча илим алган дагы жакшыбы? Мунун негизинде биздин медресеге жаңы келгенде ушу устаздарыбыз айтчу, адам баласы илим алганда устазы аркылуу сөзсүз илим алсын. Себеби кайсыл адам эгерде өз эле илим алам деп, эгемендүү устазга тиешем жок, өзүм илим алам дей турган болсо, ал адамга шайтан устаз болот. Шайтан устаз болуп, шайтанды биз билгенде ал адам баласын тозокко тартат да. Кур'ан Каримде көп аятарда айтылат. Пайгамбар алейхиссалам ар бир жерде айтып, көп хадистеринде айтып кеткен, шайтан бул адамдын душманы депчи. Ошо шайтан биздин душманыбыз болсо, ал бизди сөзсүз тозокко тартат экен.
шайтан устаз болгондон кийин ал бизге жакшылык жеткирбейт эч качан. Ал бизге тек гана зыянды жеткирет да. Ошондо устаз кармануу зарыл болуп саналат. Устаз карманбасаң, шайтан сенин устазың болот да. Анан устаз карманганда кандай устаз карманабыз дейт. Устаз карманганда адам баласы өзү эң обол ой пикирин жүргүзүш керек. Кандай устаз карманат? Мисалы, устаз карманганда такварагын карманыш керек. Анан илимдүүрөөгүн карманыш керек. Андан кийин жашы бир аз өткөн устазды карманган жакшы болуп саналат. Ал жашы өткөн устаз, анын тажрыйбасы бар болот, маалыматы кенен болот, таквачылыгы бар болот. Анан ошол адам ошондой мисалы деңгээлге жеткенден кийин сен андан барып илим ала турган болсоң, ал сага динди толугу менен түшүндүрүп берет. Сага мисалы толук маалымат бере алат да ошондо. Ошондо гана биз ислам динини кенен жалпы ушу дүйнөлүк тиешелүү кенен маалымат, илим алыш мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин ушу баягы ар кандай талаштардын болгону, талаш маселе бул алыс эмес экен. Унванул баян деген китеп бар. Ошо Унванул баянда айтылат, ал-ихтилаф байнал улама деген жери бар. Талашып тартышуу бул аалымдардын ортосунда деген. Ошондо бул мурунтан ушул нерсе бар экен. Аалымдардын ортосунда талашуу деген бар да. Ошондо бул нерсе кандайдыр бир адамдын табияттык нерсеси болуп калыптыр да. Бул бар нерсе. Бирок адам баласы ушунан алыс болуусу зарыл. Негизи ислам дини таза дин, ал бир дин болуп саналат да. Эмес. Ошондо мисалы илим дагы бир. Биздин эч бирибиз талашпашыбыз керек. Баардык негиздери бир. Мисалы 4 мазхаб болуп бөлүнөт биздин шариятыбыз. 4 мазхаб болуп бөлүнгөндө дагы бирок алардын баардыгынын негиздери бир болуп саналат. Негизи бир. Ал негизи эмне десе Аллахка ишенүү. Пайгамбар алейхиссаламды пайгамбар деп билүү. 4 мазхабтын баардыгы ушул нерседе бир болуп саналат. Бир. Ошондо Аллахты жалгыз деп билебиз. Мисалы биз дагы Аллах жалгыз деп билебиз. Пайгамбар десем Аллахтын элчиси деп билсек, имам Шафин мазхабы дагы ошондой билет. Мисалы имам Маликтер ошондой билет. 4 мазхабтын баардыгы ушинтип таанышат. 4 мазхабтын анда эмне себептен 4 мазхаб бөлүндү десе, ал адамдын кылган амалынын артыкчылыгы да бөлүнүп кетишкен да. Адамдын кылган амалынын артыкчылыгы да бөлүнүп кетишкен. Ошондо Абу Ханифа бул жолду карманып кетсе, имам Шафи башка сахабалардын сөзүнүн негизинде, мисалы башка табииндердин сөзүнүн негизинде башка жолду карманып кеткен болуп саналат. Биздин күндө андан кийин отуруп алып баягы социальный тармактарда ар кандай сөздөрдү айтып талашкандар бул туура эмес болуп саналат. Талашыш керек кайсыл учурда? Талаш керек эмес. Сен өз пикириңди айтышың керек кайсыл учурда? Качан сен ой пикириң ушул талашты токтотуп, кыскасы акыйкатты ачыкка чыгарайын деген ой пикириң болсо, ошондо сен маселеңди айтып, ортого коюп, жанакын чечип беришиң керек. Мисалы, бир видео чыкса, ал видеонун астына көптөгөн комментарийлер кирип кетет. Бул мындай десе, тетиси андай дейт, нарысы андай дейт, нарысы мындай дейт, бириксе ачуу үстүнө дагы бир нерсени жазып салат. Анын баардыгы мисалы ачуу үстүндө жазганын негизи туура эмес. Ачуу үстүндө жазганын негизи туура эмес. Ачуу үстүндө өкүм чечилбейт эч качан. Адам баласы кандайдыр маселе келбесин, ал биринчи ачуун басыш керек. Ачуун басып, кийин анан ачуу таркагандан кийин ойлонуш керек да. Ачуу үстү айтылган маселе туура эмес да. Ошондо эгер мисалы тетигини мисалы өчүрөйүн, же башка кылайын деп ошол ниетте жаза турган болсо, анын баары шариятта тыюу салынат. Ошондо биз эгерде бир маселе жаза турган болсок, ошол маселени туура жака чечип, чыр чатакты алыстатыш максатта жазсак болот. Жакшы агай. Анан ушул соц тармактарда көп булактар бар го, ошону сиз сунуш кыла турган булактарыңызды айтып кетсеңиз. Мисалы аябай көп биздечи. Мисалы бул жакта деле уккан бар, анан казактарды уккан деле бар, башкаларды деле уккан бар да. Анан же жалаң эле ушул муфтияттын чыгарган эмелерине карап үйрөнүшүбүз керекпи? Бир фатва чыгабы, же болбосо бир буйрук чыгабы да ислам жаатынан. Эми бул маселени жалпы кыргызстандыктарга айтуу кандай кененирээк түшүндүрө аламбы деген суроо да менденчи. Ошондо бул дегени ар бир адам устаз карманыш керек. Устаз карманганда азыр мисал байкасаңыз, азыркы күндө талаштар чыгып баштады. Азыркы күндө. Бирок ушул YouTube'дан болобу, же башка жерден болобу, канчалаган аалымдарыбыз сүйлөп жатат. Канчалаган апаларыбыз, аталарыбыз, байкелерибиз сүйлөп жатат. Ошолордун баары сүйлөгөндө байкасак, алар мурунку ата энелеринин айтканын айтса, мисалы мен өзүм ата энелерим айтканын эстесем,
алар өздөрүнүн ата энелерин айткандарын айтса, ошондо байкашсаң баардыгы бир ой пикирде болгон да. Мисалы менин ата энелерим башта эмне өткөн болсо, алар айтып берсе, аларда окшош болот да. Көпчүлүгүн байкасак азыр мисалы, ошонун бүт баардыгы окшош да. Бул эмненин белгиси? Мурунку заманда Орто Азия алымдары ма вара нахр деп аталган. Ма вара нахр деп бизде айтышкан. Ошондо баардыгы бир ой пикирде болуп, шарият бир болгон, эч кандай талаштар болгон эмес да. Ошондо азыркы учурда эми биз бөлүнүп кетип калабыз. Бөлүнүп кеткендигибиз ушул туура эмес болуп атат да. Ошондо бул бөлүнүп кеткендик эме болгондук каяктан пайда болуп атат? Ошонун баардыгы толук маалымат, илим албаганыбыздан пайда болуп атат. Ошондо социалдык тармактардан мисал кайсы тарапты мен сунуштайт элем, аны чынын айтсам мен айта албаймын. Себеби биздин устаздарыбыз телевизор аркылуу же эме аркылуу негизи илимди устаздан, анан китептерде да жазылганда мушафахатан илим алышкан дейт. Мушафахатан деген озмо-оз угуп алышкан. Мисалы устаздын алдына келип, сый-урматын көрсөтүп, анан ошонун таалим илимини алып кетишкен да. Ошондо бизде таза илим таркалат да. Мисалы бунун устазы ким десе, мунун устазы паланчанчы. Ошонун илимин алыптыр. Демек бул адам ишеничтүү экен. Ортодон бирөө чыгып алып туруп, бул жактан телевизордон көрүп алып, мына жактан интернеттен көрүп алып, анан башка нерселерди анан неме кыла берсе, ал сөзү мисалы өзү түшүнбөйт, анан аралаштырып салышы мүмкүн. Анан эгерде биз илимибизди окуп, эме кылып бүткөндөн кийин, анан мисал ошонун арасынан социальный тармактардан баягы акыйда маселесине тиешелүү эмес, балким жөнөкөй баягы жума намазын окуштун артыкчылыгы, жума намазга келгиле, мечитке келгиле, ата энеңерди сыйлагыла, урматтагыла, илимди алгыла, илимдин кадыр баркын билгиле деген ушуга окшогон кандай болбосун, кайсы тарапта болбосун, Казакстандан айтылабы, Россиянын телеканалдарынан айтылабы, башка жерлерден айтылабы, ушуларды уксак анын эч зыяны жок. Анда устаз бизге бөлүнгөн убакыттагы ошол соңуна келип бараттыр. Көрүүчүлөргө болгон өзүңүздүн ой пикириңиз болсо, же болбосо сөзүңүз болсо, кайрылууңуз болсо, ошол көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз илим туурасында. Эми негизинен кыргыз элине, жалпы мусулмандарга тилей турган тилегибиз аманчылык болсун. Эч качан уруш, талашуулар болбосун. Баардыгыбыз Манас атабыздын осиятта айтылгандай, бир жакадан баш чыгаралы. Баардыгыбыз бир ой пикирде бололу. Негизи эч бирибиз талашпашыбыз керек. Анан ушул талашпаш үчүн баарыбыз маалымат, илим алып туруп, андан кийин мисал сөзүдү айтсак жарашат да. Ошондо мисал эч нерсени түшүнбөстөн эле жөн эле баягы жазылганды көрүп алып эле анын үстүнөн карап эле резко айтып салган туура эмес болуп калат да. Ошондо биринчи маалыматын алышыбыз керек. Жакшынакай окушубуз керек. Аны окугандан соң анан бир ой пикир айта турган болсок, ой пикирибизден биз таза ниетибиз бар болуш керек. Ошону калыс Аллах үчүн кылышыбыз керек. Жалпы тилей турган тилегим баардыгыбыз илимге көп басым жасасак, ата энелерибизди урматтайлы, сыйлайлы. Андан кийин мамлекетибиз оңолуш үчүн элибиз оңолушу зарыл. Ар бир адам өзүнө оңолуп, намазын окусун, жакшы тилекте болсун, бирөөлөр менен уруш чыр-чатакты кылбасын. Дайым жүрөгүдө калыс Аллах болсун. Ушул нерсени амал кыла турган болсо, ошондо биздин мамлекетибизге береке түшүп, биздин мамлекетибиз оңолот. Эң жакшы устаз. Урматтуу көрүүчүлөр жана угуучулар, устаз айткандай баарыбыз илим алуучулардан бололу жана илим алган илимибизге амал кылуучулардан бололу. Бүгүн бизде илим алуунун зарылчылыгы темасында сөз козгодук. Ошондой эле бүгүн бизде конокто Абдулхафиз уулу Норузбек Хазирети Осмон атындагы Ислам институтунун мугалими жана устазы болуп эсептелинет. Сизге келип бергениңиз үчүн, бизге ушундай пайдалуу маек куруп бергениңиз үчүн аябай ыраазыбыз. Биздин жамааттын атынан сиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул илим тармагында жолуңуздарга, окуучуларыңыздарга деги эле ишиңиздерге, окуу жайыңыздардын баарына ушул кыргыз элине кереги жараган жаштарга илим билим үйрөтүп жүрө бериңиздер. Биз дагы ушул сиздин айткан сөздөрүңүзгө таасирленип, иншаллах илим алып жана алган илимибизге амал кылганга аракет кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн эфирде мен Жаңылай Хамитбай кызы болдум. Бүгүнкү эфир аябай пайдалуу болду деп ойлойм, мага жана сизге. Ошондой эле сиздер менен кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.